Салам урматтуу орус тилин үйрөнүүчүлөр, кайрадан сиздер менен мен Алайдин Исламиденов, сиздер Бай Билим Медиа каналындасыздар. Биз сиздер менен 57-чи сабагыбызды баштайбыз. 57-чи сабагыбыздын темасы урматтуу сын атооштун күчөтмө даражасы. Сын атооштун күчөтмө даражасы. Орус тилинде бул превосходная степень имен прилагательных деп аталат. Превосходная степень имен прилагательных. Биз сиздер менен 55-чи, 56-чы сабагыбызда кыргыз тилиндеги ырак деген сөздү өтүп келгенбиз. Ырак деген сөз. Эми сиздер менен урматтуу орус тилин үйрөнүүчүлөр, ырак эң деген, аябай деген сөздөрдүн орус тилинде кантип жасалат? Эң, аябай деген сөздөрдү да. Мисал үчүн, жакшы, жакшыраак, кыргызча айтканда, эң жакшы деген сөз бар да. Мисал үчүн, хороший, лучше, лучший, жакшы, жакшыраак, эң жакшы деген сөз. Жакшы, жакшыраак. Биз сиздер менен жакшы деген сөздү өттүк. Андан кийин жакшыраак деген сөздөрдү өттүк. Анан эми биз азыр сиздер менен мындайча айтканда эң жакшы, эң деген сөздөрдүн колдонушуп кантип жасайбыз, мына ушуну өтөбүз. Мисал үчүн орус тилинде биз билебиз, приятный деген сөздү алсак, эскертип айтып коеюн, бул биз китебибиздин 2-чи бөлүгүнөн сабак кылып жатабыз. Урматтуу достор, 2-чи бөлүгү бул жаңы басылышынын 206-чы бетинен. Жаңы басылышы 2024-жылы басылган жаңы басылышынын 206-чы бетинде. Так, демек, приятный дей турган болсок, жагымдуу болот. Приятный, жагымдуу. Эми биз жагымдуураак дей турган болсок, жагымдуураак, приятнее болду, бул теманы биз жаптык. Эми биз эң жагымдуу дей турган болсок, орус тилинде 2 суффикс коебуз. Айш, эйш деген, айш, эйш деген суффикс коебуз. Мүчө коебуз, мындайча айтканда. Мисалы, приятный десек жагымдуу, эми эң жагымдуу деген сөздү жасашыбыз керек да. Приятнейший, приятнейший, эң жагымдуу. Приятнейший, эң жагымдуу болот. Эйши дегенди койсок да, ичине, ортосунан. Андан кийин счастливый десек бактылуу, эми счастливейший десек эң бактылуу болот. Бул сөздү сиздер көбүнчө сүйлөшүү стилинде самый счастливый деп угуп жүрөсүздөр. Бул деле синоним болот. А бирок счастливейший деген бул эң бактылуу. Красивый десек сулуу, эми эң сулуу дей турган болсок, красивейший, красивейший. Мисалы, бир мисал айтсак болот да. Я красивейший парень в мире. Мен дүйнөдөгү эң сулуу жигитмин. Или я красивейшая девушка в мире. Мен дүйнөдөгү эң сулуу кызмын. Мисал, приятнейшее блюдо. Эң жагымдуу тамак. Приятнейшее блюдо. Приятнейшее, эйш деген суффикс демек эң дегенди берет. Андан кийин крупнейший, крупный десек ири, чоң. Крупнейший дей турган болсок эң чоң болот. Крупнейший, эң чоң. Крупнейший город в Кыргызстане. Или, например, Бишкек крупнейший город в Кыргызстане. Бишкек Кыргызстандагы эң чоң шаар, эң ири шаар. Крупнейший. А крупный десек жөн эле чоң. Ал эми крупнейший дей турган болсок эң деген сөз кошулат. Эң чоң. Сильный. Сильный десек күчтүү болот. Эми сильнейший дей турган болсок эң күчтүү болот. Например, ты мой сильнейший враг. Ты мой сильнейший враг дей турган болсок, сен менин эң күчтүү душманымсың. Чистый десек таза болот. Эми эң таза дей турган болсок, чистейший болот. Чистейший, эң таза, эң таза. Же болбосом аябай таза, абдан таза. Высокий, высокий дей турган болсок, бийик. Высочайший десек эң бийик. Высочайший, эң бийик болот.
Интересный дей турган болсок, кызыктуу болот. Мисалы, интересный, кызыктуу. Ал эми эң кызыктуу деп айта турган болсок, интереснейший болот. Интереснейший, эң кызыктуу, интереснейший. Тяжелый, тяжелый десек, оор, салмактуу. Эми эң салмактуу, эң оор дей турган болсок, тяжелейший болот. Тяжелейший, эң оор. Ты тяжелейший человек среди нас. Сен биздин арабыздагы эң оор адамсың. Тяжелейший, эң оор. Андан кийин капризный десек, кыжырдуу, каприздүү. Эми эң капризный дей турган болсок, капризнейший. Она капризнейшая девушка. Ал эң кыжырдуу, эң каприздүү кыз. Капризнейшая. Или самая капризная деп койсок деле болот. Бул болгону синоним. Серьезный десек, олуттуу. Эми эң олуттуу дей турган болсок, серьезнейший. Или синоними самый серьезный болот. Серьезнейший дей турган болсок, эң олуттуу болот. Богатый, бай. Эми эң бай дей турган болсок, богатейший болот. Богатейший дей турган болсок, эң бай. Он богатейший человек в мире. Ал дүйнөдөгү эң бай адам. Богатейший, эң бай адам. Же болбосом, ушул богатейший дегенди самый менен айтсак болот. Самый богатый человек в мире. Он самый богатый человек в мире. Ал дүйнөдөгү эң бай адам. Мисал үчүн, главный десек, негизги. Негизги, эми эң негизги дей турган болсок, главнейший. Главнейший болот. Урматтуу достор, главнейший. Способный, жөндөмдүү. Эми эң жөндөмдүү деп айтсак кандай болот? Сиздер деле айтып көрсөңүздөр болот. Менден мурда сиз айтып көрүңүзчү. Способный, жөндөмдүү. Эми эң жөндөмдүү десек кантип айтабыз? Азаматсыз. Способнейший болот. Эң жөндөмдүү. Азамат биздин класстагы эң жөндөмдүү бала. Азамат, способнейший парень в нашем классе. Холодный, суук. Эми эң суук дей турган болсок, холоднейший болот. Холоднейший, эң суук. Эң суук. Грубый дей турган болсок, орой. Эми эң орой дей турган болсок, грубейший болот. Грубейший, эң орой. Он грубейший правитель. Ал эң орой башкаруучу. Искренний десек, ыкластуу, ак ниет. Эң ак ниет дей турган болсок, искреннейший деп айтабыз. Искреннейший. Он искреннейший среди нас. Ал биздин арабыздагы эң ыкластуу, эң ак ниет адам. Трудный дей турган болсок, кыйын, татаал болот. Эми эң кыйын дей турган болсок, труднейший болот. Труднейший десек, эң кыйын, эң татаал. Труднейший. Труднейший болот. Эң кыйын, эң татаал. Урматтуу достор, кээ бир сөздөргө айш, эйш мүчөлөрү, суффикстери кошулбайт кээ бир сөздөргө. Аны кантип жасайбыз дей турган болсоңуздар, самый деген сөз менен жасайбыз. Мисалы, тонкий десек, ичке, эң ичке дей турган болсок, самый тонкий деп эле колдонобуз. Кээ бир сөздөргө айш, эйш мүчөлөрү кошулбайт. Ошондуктан биз аларды эмне самый деген сөз менен эле колдонобуз. Мына ушинтип сиздерге бул сабагыбыздагы пайдалуу болду деп ойлойм. Кийинки сабагыбыздан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. Ушул китепти алып орус тилин дагы да кененирээк үйрөнүңүздөр.